эгерде көзөмөлдөнүүчү реестрге түшүп калып кирди чыкты жолу менен реестрден чыгып өзүңүздү бул жерде мыйзамдаштырам десеңиз, бул туура эмес жол. Анткени Россия Федерациясынын президентинин жарлыгына ылайык реестрден чыгуу үчүн бул биринчи жолу Россиянын аймагынан чыгып кетүү, бирок кайра кирүү жолу менен мыйзамдашууга болбойт. Россиядан чыгып кеткенден кийин кирүүгө чектөө коюлат. Ал эми Россиянын аймагында калып, мындан ары иштейм деген жарандар болсо, анда 10 сентябрга чейин мөөнөт аз калды. Ошол мөөнөттүн ичинде аймактык полиция бөлүмдөрүнө кайрылып, Россиядан чыкпай туруп, документтерди тууралап, полицияга тийиштүү арыздар менен кайрылып, эгер штраф каралган болсо, штрафтарды төлөп, анан ошол реестрден чыгуу ошол жолу туура болот. Эгерде сиздерге ортомчулук кызматтарды сунуштаган болсо, элчиликтин же өкүлчүлүктүн миграциянын атынан акчага чыгарып беребиз же бир мындай тизмет түзүп атабыз десе, ал маалыматка ишенбегиле. Ал маалымат туура эмес. Акчага реестрден чыгаруу бул өзү мыйзамсыз жол. Ал эч кандай реестрден чыгууга алып келбейт. Реестрден чыгууга кайрылуу үчүн бул жалпысынан жарандардын эч кандай карыздары болбош керек. Бул эң негизги шарты. Туура эмес маалымат жетип калып, же болбосо жана ортомчуларга кайрылып, алар туура эмес маалымат берип, кирди чыкты жолу менен реестрден чыгарып келем деп барып кирди чыкты кылып алып барып келген жарандарыбыз да жок эмес. Бүгүнкү күндө алар дагы ошол реестрден чыгуу маселеси боюнча аймактык полиция бөлүмдөрүнө кайрылып атат, Россия Федерациясы президентинин указынын алкагында. Бирок ал указда мындай жарандарга мыйзамдашууга эч кандай жол каралган эмес тилекке каршы. Ошол себептен 10 сентябрдан кийин легализация бүткөндөн кийин мыйзамдашпай калган жарандарыбыз Россиянын аймагынан депортация болушу мүмкүн. Ошол себептен 10 сентябрга чейин мыйзамдашып алган жарандар мындан ары Россиянын аймагында калып мыйзамдоо иштей берет. Ал эми мыйзамдашканга мүмкүнчүлүгү болбогон жарандар анын ичинде ушу реестрге түшүп калып, туура эмес жолу менен кирди чыкты кылып келип Казакстанга мыйзамдаштырам деп, бирок бүгүнкү күндө мыйзамдашылып аткан жарандар Кыргызстанга өз ыктыяры менен 10 сентябрга чейин чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар.